Эриңиз сизге качан маани бербей коет, внимание бербей коет, сизге туруктуу мамиле кылбай коет, сизди эч качан укпай коет. Аял кишинин эркек менен ортосундагы мамиледеги эң чоң жол койгон каталары. Ошол маселелерге кенен токтолуп, бүгүн ушул маселелерди уккандан кийин Кудайым буйрса сиздердин ортоңуздарда эч кандай араздашуу маселелери болбойт. Кайсы үй бүлөдө аял оозун тыйса, эркек көзүн жумса, ал үй бүлөдө 50 жыл 100% кепилдиги менен уруш ызычуу болбойт. Ошондуктан да урматтуу мекендештерим, маани бере турган маселелердин бири эмне экен? Биринчиден, урматтуу мекендешим, аял кишинин каталарынын биринчиси эң чоңу эмне экен? Рухсат сурабоо. Качан эркек киши укпай коет, качан эркек киши ага маани бербей коет, билгениңди кыл деп коет, качан аял киши рухсат сурабай койсо, эч бир нерсеге рухсат сурабайт, маани бербейт. Баягы когда ишин бүтүрөт, андан кийин айтат. Мисалы интернетте мынтип жакшыраак көйнөк көрсөтөт дагы. Ушуну кийип бир жерге барып келемин дейт, мисалы үчүн. Ушуну кийип тойго барып келемин дейт. Суроо маданиятын дагы билбейт, мамилени түшүнбөйт. Түшүнүп турат. Балким анын немеси көп, варианттары көп балким. Неген? Эркекти адам ордунда көрбөйт. Адам ордунда көрбөгөндөн кийин кантип эркек аны адам ордунда көрсүн? Сыйлоону билген аял сый көрөт. Анан кожоюн эркек үйдө. Эркек, эри, кожоюн. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү. Семьяда бала чакалуу болгондон кийин кызы дагы, баласы дагы, жадагысы, аял да бир жага чыкса, эринин уруксаты менен. Бирок эркек айтпай кетсе дагы болот, жумушу менен башкасы менен маселелерде. Аял киши келип, мынау көйнөктү алып бербесең болбойт десе, эркек киши кантип алып берет? Сол жерге жүзгө бир уру бере турган деңгээлге жетип калат да. Бирок атасы кандай абалда мени көргүңүз келет, кандай көйнөктө мени көргүңүз келет десе, карыз кылып болсо, бирөөдөн акча кылып болсо деле, баягы көйнөктү алып берет эркек киши. Наглий деп коет, өзүнүкүн бербеген текебир деп коет. Өзүнүн правилалары менен такой привет, такой ответ деген мурдагы жомок жашоосуна ишенип, турмушка несерьезный караган кээ бир жаштарга эскертүүм, көйнөгүңөр, азыркы материалыңар, бейбаштыгыңар силерге чоң проблемаларды алып келет. Баш ийгенди билсең башка чыгарсың. Бейбаштык кылсаң, буттан дагы төмөн жерге чөйсүң. Мына жерге барып келейин, рухсат бересизби деш башка. Мына жерге барып келип, анан ушул жердемин деп айтып коюштун деңгээли өтө башка нерсе. Ушундай урматтуу эже карындаштарым, рухсат сураш керек. Кайсы жерге барбаңыздар, маареке болобу, өлүп калабы тууган уруктардан бирөөсү, айырмасы жок, рухсат сураганды билиш керек. Эркектин кадыр баркын ордуна койгонду билиш керек. Кээде ошол балаңыз келет, мен ушул жака барайын деп атса, атаңдан сура деш керек. Бара бер деп кой, мүмкүн эмес. Кызыңыз келет, көп нерсени сизге мындай апам макул дейт, баары жүрөгү жумшак деп сизге келет апаларга көбүнчө балдар. Ошол учурда атага жөнөтүш керек. Атанын кадыр баркы урмасы болуш керек. Бүгүн ушул жөнөкөй нерсени өзүң баштабай айткан болсоң, эртең балдарыңа, кыздарыңа кантип үйрөтөсүң муну? Ошондуктан да некен? Биринчи кезекте урматсыздап, урматтуу кылып көрсөткөндү бил. Чөйрөдө дагы башкалардын көзүнчө дагы эриңди урматсыздуу кылып көрсөткөндү бил. Рухсат сураганды бил. Көчөгө чыгасың, башка жерге чыгасың, айырмасы жок. Ошол учурда эркек киши арам ойлорду бүт ойлоп бүткөн болот. Сен рухсат сурабай бир жерге кетип калган болсоң, же кетиш ниетинде болуп, мен кетип атам, же жетип бүттүм. Бул маселелерде арам ойлор өтө көп келет. Ушул учурда кызганычтын үстүнө шайтан өтө көп ойлорду берет эркек кишиге. Ушул жерге, мына жерге деп жеңил карашың мүмкүн. Бирок сенин көңүлүң башка, эркектики өтө башкача жүрөгү урат. Өзүн унутуп коюу, андан кийинкиси өзүн унутуп коюу.
бар энергиясын жана көңүлүн толугу менен бербеген, күрөшүнө арнабаган. Көп учурда не дейт? Азыркы психология кээ бир ажырашкан аялдар үчүн үйрөтүп атат. Бүт энергияңды өзүңө сарп да, зачем күйөөңө арнап? Сен энергичный болушуң керек, башка маселелерди айтат да. Жок. Ошол энергияңды, ошол күчүңдү, ошол кызматыңды эриңе бере турган болсоң, андан ашыкчасы менен көбү менен аласың. Болгону ошол нерсени түшүнүштү каалап айтат да бүгүн көбү. Анан милдет кылыш. Бир нерсени кылып коет. Кээде уюлдук телефон менен кичине кызмат кылып коет. Кээде бирдекеге жардам беришип коет, деп милдет кылган. Биринчиден сообуң жок бул учурда милдет кылсаң. Экинчиден ырас аялысыңбы? Кааласаң, каалабасаң кылышың керек. Кээ бир жумуштарды өзү жетишпей айтып атабы, кылышың керек. Чектен ашкан урматтуу эже карындаштар, көз карандылык. Бүгүн өзүн арнай албай атат да көпчүлүгү. Баягы турмушту жеңил карап калган кыздарыбыз. Эрге тийсем окшобой калса ажырашып кетемин деген вариантты кошо карайт бүгүн турмушка чыгып аткан көп кыздарыбыз. Турмушка өтө жеңил карап калган, окшобой калса ажырашып кетем да, фаланча жүрбөйбү, түкүнчө жүрбөйбү деген түшүнүк кыздарыбыздын өтө көбүндө бар. Анан башка жактан сырттан келген адамдар дагы эки жашты жараштырыштын ордуна ажырашtырып кетет да. Үйгө келип алып, бүт эриң мындай, аялы болсо сен аялың мындай, убагында мынтип жүргөн деп. Мындай эркек 5-6 эркек биригип жүрүп койсо, бүт айылда таза кыз калбайт да, бүт гыйбатын кылып чыгышат. Ошо территорияда ошо кызга үйлөнөм деген отурган бала болушу мүмкүн. Сенин сөзүңдөн кийин ал үйлөнөбү, үйлөнбөйбү? Сен ойлонуп, ойлонбой сүйлөгөн сөздөрүңдүн негизинде кээ бир турмуштар ажырашып кетет. Турмуш курайын дегендер дагы кура албай калат. Ошондуктан да маанисиз жок сөздөрүңдү токтотушуң керек экен. Сен ушундай болушуң керек, алсыз жашоо мүмкүн эмес. Эриңсиз жашоо мүмкүн эмес. Ошондой деңгээлде болушуң керек. Андан кийинкиси хоп дегенди үйрөнүшүбүз керек. Окей, understand, кабыл алдым. Так точно. Бул сөздөрдү өзүбүз үйрөнүшүбүз керек, урматтуу эже карындаштарым. Эркек кишиден бир маселе айтылды. Кабыл алганды билиш керек. Хоп, сиздики туура. Хоп. Кээ бир аялдар бар, ошо саардан кечке ооба жок деп сөздөрүн бөлүп чыга турган болсо, жогу толуп кетет десиге. Ошол чек-чегара маселелери, диндин негизде берген буйруктары, ошол маселелерде чегараны сактап аткарыш керек. Өз оюн ачык айтпайт кээ бирөөлөр. Эмнеге ыраазы эмес, же эмнеге ыраазы ичине катып жашырып, кийин жарылып чыкканда уруш талаш өтө көп болот да ошол маселелерде. Аялдардын көбү ушундай ачык айтпайт да эч нерсени. Өзүнчө кыйын психолог болот, өзүнчө бир окумуштуу болуп алат. Баягыдакай бүгүн адамдардын ички жан дүйнөсүн билгиң келсе статус көр дейт да WhatsApp'та. Бүт адамдар арманын ошол жерге коет. Күндө ресторанга барбаган адам бир жылда бир ресторанга барып калса, ресторандагы 28 жолу статусга коет тамактарды. Аягынан тартып, тарелкасын тартып, мен ушул кафедемин деп. Өзүн өзү уят кылып атканын түшүнгөн жок ал адам. Мындай деңгээли күчтүүрөөк түшүнүгү бар адам анын үстүнөн күлөт да. Ресторан көрбөгөн байкуш деп. Статус менен дагы бирдекелер менен ардекени сүйлөгүбүз келет. Ачык болушубуз керек. Жада калса төшөк маселесинде дагы аял киши мына немеңиз, мамилеңиз мени оорутуп атат, же жакпай атат. Ушул маселелерге чейин сүйлөшүп алыш керек. Бул жаман нерсе эмес. Аял киши мына нерсе жагып атат мага десе, ошол нерсени айтыш керек. Мына нерсең жакпай атат деп. Эркек киши эч качан түшүнбөйт бул маселелерди. Сенин статусуң, сенин жазып аткан сөздөрүң, андай-мындайларың түшүнбөйт. Эркек кишинин көбү парасаты жок болот. Мындай түз ачык айтышың керек бул маселелерде. Андан кийин
Эркектен ар дайым бир тепкичте өзүңдү төмөн кой, ылдый кой. Андан жогору койсоң же жаныңа коюп алсаң, ал менен ар дайым ызычуусуң сен. Ар дайым бир тепкич өйдө кой эриңди. Кээ бир психологдор эмне деп үйрөтөт? Эркектен төмөн койбо өзүңдү, ал менден жакшы, мен ага татыксызмын деген ой менен жашап, кээ бирлер ушундай. Эже карындаштарыбыз. Бир тепкич ылдый түшкөндү билишибиз керек. Ошол учурда балдарыбыз дагы эркеги чындап эркек, аялы чындап аял болуп чоңоёт. Кызганычты контролду өтө өзгөчө, анан өтө катуу кылуу. Эриңиздин ар бир кадамын текшерип, телефонун аңдып, ишенимсиздик көрсөтүү. Ишенимсиздик көрсөтүү. Азыр бүт эле эркектерге ясна болуп калды. Түшүнүктүү эле. Бул телефондор, бүт смартфондор бардык жагы ачык эле турат. Мүмкүн да. Сен кирип чыкканың, анау кирип чыкты, бул кирип чыкты, бүт эле ясна болуп калат. Анан эриңдин ишеничинен чыгып каласың. Телефондон чукуштугун максат эриңе ишенбейсиң сен. Ишенбегениң үчүн чукулуп атасың да, бирдеке табайын деп атасың. Ошого жараша бирдеке таптың дагы дейли. Максатыңа жеттиңби? Мына төрт тарабын кыблайм кет да. Ошонун аркасында ызы чуу чыгарасың. Талагымды бер дейсиң, эркексиңби дейсиң. Ойдонбой иш кыласың да. Сезимдериңе алданып каласың. Кээде эриң укташын күтөсүң, кудум эриң билбегендей. Телефонун алып чукулайын деп эриң күткөндөр бар. Уктатып коюп, анан телефонун түнү бир малга чейин чукулап, ким менен жазышты, эмне кылды бүгүн, күнү кандай өттү, бардыгын бир катар сайтыровка кылып, телефонун кайра удалить кылып, өзү текшерген жердер. Ушундай аялдар жок эмес. Карап эле турат ушу аялдар азыр мени. Эркекти өзгөртүүгө аракет кылуу. Мен аны оңдоп алам деген аялдар дагы бар. Өзү каалагандай кылып өзгөртөм деген аялдар жок эмес бүгүн. Сен 25 жыл ата энеси бербеген тарбияны сен берем деп атасыңбы? Эркектин о бир жерден нокто өткөзүп башкарам дейсиңби? Жок, мүмкүн эмес нерсе. Невозможно. Ол жомоктордо болот, сен өзүң каалагандай өзгөртүп алам деп. Эркектин ыймандуусуга карап үйлөнгөн дегени бекеринен эмес. Ыймансыз боло турган болсо, сен тойго чейин баш ийип, сага романтика кылып бардык нерсени кылышың мүмкүн. Тойдон кийин чыныгы жүзү ачыла баштайт. Баягы Нурбектен эч нерсе калган эмес. Баягы Азаматтан эч нерсе калган эмес. Некен? Тарбия кылып аламын дебегин. Өзүң тарбияга муктажсың. Эркектин оюн, кыялын, максаттарын сыйлабоо. Досторуна кээде хоббисине, кээде максатына жалгыз кала турган кээ бир иштери болот, аларга убакыт бербөө. Достору менен жүрсө дагы кайра 128 жолу чалып, каердесиң деп, банянын бар жогун видео сессия кылып жөнөт деп. Ушундай кызганчак аялдар дагы жок эмес. Убакыт бөлгөндү өз алдынча болгусу келет кээде. Ошол учурда тынчын албаш керек. Эриңиздин уктаган учуру, тамак жей турган учуру, бул учурларда аял киши өтө жакшы билип алыш керек. Ошол учурда тынчын албаш керек. Сырттан бирөө сурап келсе дагы уктап атат. Саат мынчада кел деп ошол мамилени туура койгонду билиш керек. Андан кийин өзүн сүйбө, өзүнө кам көрбө, өзүнө өзү күмөн менен кароо. Аялдардын көбү ушундай өзүнө өзү мындай күмөн менен карайт да. Ишенчсиздик каптап алган бүгүн көп аялдарда. Ошондуктан да көп учурда ошол көз жаштар, себепсиз ыйлар,
А десе Б деген жооптор ошондон негизинде келет да. Ар дайым сын айтып, нааразы боло берсе аял киши, эркек өзүн бааланбагандай сезет, анан аягында аялдын сөзүнө кулак төшөбөй коет. Бүгүн эрим укпайт, внимание бербейт, а бербейт, бул бербейт, быды дегендер өтө көп го. А? Ошол себептин негизинде мындай ылдый карап келсең, тескерисинче эркек кишинин урматын, кадыр баркын жер менен жексен кылып койгон болот да аял киши. Ошонун негизинде эркек киши укпай атат. Кээ бирөөлөр бир маселени, бир эле сөз, ошону кайра айта берет. Кайра айта берет. Кээ бир аялдардын сөздөрү аракетине шайкеш эмес. Сөзү менен иши дал эмес. Ошондуктан да кээ бир эркектер ага ишенбей, угууга түз карабайт бул маселеге. Ошондуктан да урматтуу мекендештерим, эже карындаштарым, алтын башыңыздар аман болсун. Аял дагы ордун билсе, эркек дагы өзүнүн милдеттерин так туура биле турган болсо, семьяда ажырашуу болбойт негизи. Ошо турмушка чейин ислам диниге аялдын милдеттери, эркектин милдеттери бүт так туура билип алышыбыз керек да. Ошол учурда сонун жашоо болот. Диндеги милдеттерибизди билбей туруп, аял дагы эркек дагы ошол учурда көп адашуулар болуп атат. Ошондуктан да окуйлу мекендештерим. Ассаламу алейкум.